Уят нерсе бул иштесем деген. Сизден койлорду көрүп токтоп эле турбай салып. Мен жолу мындай сүрөгөн болчу. Биздин бул жолку чыгарылышыбызда жаш келинди атка сүйрөтүп өлтүргөн жаран жана аны бул окуяны кандай өңүттө жасагандыгы тууралуу айтып беребиз. Мындан сырткары Кочкор районундагы массалык түрдө мал уурдагандар жөнүндө дагы сөз болот. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын 23 январында Кочкор районуна караштуу Теңиндик айылындагы Тынай булак кыштоосунда сарайда каза болгон 22 жаштагы келиндин жарандык никедеги күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалыматтар чыккан. Бирок бул кылмышка шектүү делген жаран окуя тууралуу үн каткан эмес. Эми ал жасаган мыкаачылыгын жаш келиндин өзүнө төңкөп, мас абалында болгондугу үчүн канчалык таяктагандыгын дагы билбей тургандыгын айтып олтурат. Үч жерде ичип отургансың, Сыртка чыкканбыз. Мен койлорду ылдый атканым алгам. Кийичимде ал күйүнө чиптир. Кирип мен дагы ичкем. Иштебейинби? Кантип толук айтып берчи. Квартирада деле отурбайсызбы? Деп айтты да. Күйөөгө тийгенде деле ушинтип иштечилер. Кантип иштечилер? Толук айтчы, ушинтип анан минтип анан айтып бер. Уят нерсе бул иштесем деген. Денесин сатыппы? Токмокко тийгенде деле күйөөсү менен жап жүргөндө ошентип сатып жүргөн экен да. Ачым келип бир тепкем эмне отурган, мен ону жерде отургам. Кайраға тептиң? Башына тийген мен эргесине. Кылмышка шектүүнүн айтымында жаш келин Кочкорго барып сарайда мал багууга жардамдашканга чейин шаарда сойкулук менен алек болгон экен. Бул боюнча алар спирт ичимдигин ичип олтурушуп, сөз болгондо жаңжал башталган. Кылмышка шектүү келинди ур токмокко алганда ал үйдөн качып чыгууга үлгүргөн. Көтөрсөң көтөрбөй койдум. Көтөрбөй койдум, аттын жүйүнө байладым да, аттымда эле жетеледим. Каякта жаттыр? Сырттабы? Үч жерде жаттыр. Жүйүнө байлап туруп, атты жетеледим. Каягына жипти каягына койдум? Бутуна. Жүйүлүп калды. Кол менен акырын неме сүйрөп алып кирдим да. Сен аттын жүйү менен деген бутунан майлап алып, неме сүйрөдүң? Ат менен сүйрөдүң? Мен жолу мындай сүйрөгөн болчу. Точно так канча жол тээп, канча чаап, кандай кылып чабаганын точно билбейсиң да? Жок, запись өчүп калган. Үйгө кайсы жерге жаттырсың? Мен башладым да, башы буякта калган. Башы буякта калган. Жукканда жаап койдум. Ким барып ичип отурдум. Ошол күнү окуя болгон учурда сен кандай кийиммен жүрүң эле? Кийим болчу анан эмеде бир жамашым бар болчу ошол. Ушул куртканы кийип жүргөнсүң, Ушул куртканы. Жакынлап катсаң. Мына куртканы бул жерлеринде кызыл тактар бар, кызыл тактар. Жеңдеринде дагы. Мындан тышкары 2021 жылдын башынан тарта биздин Кочкор районунун аймагында 2 оор кылмыш катталган. Адам өлтүрүү фактылары болду өттү. Бул адам өлтүрүү фактылары боюнча бүгүнкү күндө экөөнтөн бет ачылды. Өзүңүздөр билгендей, бир адамыбыз Ош областынын жараны болуп чыгып, Ош областынан барып, ошондой жеринде иш алып барып, криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан кармалып келинди. Келин каза болгон соң кылмышка шектүү Ош облусуна качкан. Ал жактан Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ыкчам түрдө кармап, тергөөгө алып келишкен. Азыркы учурда бул ишке тийиштүү материалдардын бардыгы сотко өткөрүлүп, шектүү убактылуу кармоочу жайда чечим күтүп олтурган маалы. Ал эми мал киндиктүү Кочкор районунда мал уурлугу күч алып, бирок тез аранын ичинде бул маселеге дагы чекит коюлду. Анткени дээрлик 20га жакын мал уурлугун жасаган топ кармалды. Көрсөтүп берсеңиз, кайсы тарапта, койлор кайсы тарапта жүрдү эле, машинаны кайсы тарапка токтоттулар эле баары. Башында 2 аптан келгенбиз машинага. Скор тараптан, э? Мына бул жерден койлорду көрдүк.
Канчада койлор бар экен? 100ге жакын. 100ге жакын кой бар болчу. Бул жактан кандай окуя болду? Баштан аяк айтып берсеңиз. Машина менен бияктан келгенбиз. Машина менен бул тараптан келди. Чолпон тараптан. Тараптан. Бул тараптан келген. Мен кайсы тарап болуп калат? Чолпон. Чолпон тараптан, Так, айтып бериңиз. Өстүп барат. Бул жерден койлорду көрүп токтоп эле бир кой салып. Бул жерде койлорду көрүп, машинаны каяка токтоттуңуз? Ушул жерге токтоп. Ушул жерге токтоттуңуз, 17 факт боюнча 24 баш мал табылган. Бул уурдалган малдар жеринен изделип, баары тең табылып, уурдалган малдар. Баардык ээлерине таанытуу жүргүзүнөн кайтарылып берилди. Азыркы күндө бул мал уурлук багытында дагы жакшы иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө дагы ушул өзүбүздүн Кочкор айылынан 4 бодоого бука уурдалган болчу мына жакында эле. Мына ушул жуманын ичинде эле биздин Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери жана Нарын областтык ички иштер башкармаларынын криминалдык кызматкерлери тарабынан биргеликте иш алып барылып, Талас областынан барып уурдаган адамдар камалып, бүгүнкү күндө азыр биздин убактылуу кармоочу жайга камалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Райондук милициянын алгылыктуу ишинин аркасында малдарын уурдаткан жарандарга жакшы жаңылык болуп, жандыктары кайтарылып берилди. Могереки мен кармап турган кара торпокту 30-ноябрь күнү кечинде жоготком. Ошондон бери иштеп таппай жүргөнбүз. Биринде райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылганбыз. 2,5 ай дегенде ошол ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Замна Чаалыбаев Нурлан, биздин участковойбуз Кайрат, ушулардын жардамы менен дөң алыш дегенде бир буурлар чыгып туруп, ошолордон барып таап келип, колубузга тапшырып, мына сүйүнүп кармап турабыз. Кесипти. Жаңыласып турат. Мына кызарып турат. Тилнемеле бул. Бирке басып келди. Мен 30-ноябрда уш жерде 3 торпок жоголуп, бизге кошо жолдун жээгинен жоголуп кетти. Ошентип милицияга арыз жазып антип миттик. Кайрат деген участковойбуз бар эле. Ошого айттык. İçimiz kүйüp, timele örttönüp, jalan balalarga berbey жүргөн, eптеп торпак алып мал кылып алсын деп жүргөн малыбыз эле. Дыйкан чарбабыз, башка эчтекебиз жок биздин. Ушул милицияларга чоң рахмат, ошо Кайратка чоң рахмат. Ya bütün bolçu, can kesin. Günü torpağımızda jogotup idik. Anan özübüzdün akmalыбыз эле, aybay butubuz teşilgençe izledik. Ошентип отуруп анан аягында бу Чолпон айылынын милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Кайрат аябай жакшы кызматын кылды. Кочкордун милициялары дагы ушу баарына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Же болбосо пенсионербиз, иштебейбиз, пенсияга чыкканбыз. Анан ушу акмалыбызды эле бирөө уурдап кеткенин аябай жаман кабыл алдык. Баса белгилей кетчү жагда эгерде малыңыз жогосо, куру үмүт менен эле издеп жүрө бербестен дароо милицияга кайрылыңыз. Анткени убакыт өтүп, изи сууп калганда уурулардын артынан түшүү ого эле түйүшүктүү болот. Мындан сырткары көп жарандарыбыз малдарын талаада кароосуз таштап койгондугу үчүн уурлук фактылары көп.